Keçе günü 1 avgust günü bizdin Özgün rayonuna karaştı Şengет Ayыл өкмөтүнүн тургуну аксакалыбыз Жолдош төлөгөн şu маалымат каражаттарынан биз үчүн жалган жала түшүнбөстүк маалымат берип кетти. Азыркы маалда өзүңүздөргө белгилүү мына сезон маалы жыйын терин деген мына биздин Шеңгет Айыл өкмөтү Өзгөн районунун эң алыс айыл өкмөтүнүн бири болгондуктан мен кечээ күнү элим менен кошо комбайн аркасынан буудайларды жыйноо ишинде жүргөнмүн. Кечинде ушул кабар барып өзүм окугандан кийин мен айластан кешке дуушар болдум. Себеби азыр бир күндүк жыйындан калсаң 100 күндүк тириликтен каласың дейт. Жыйын тери маалы, төөнүң урсагы жарылган маал дегендей иш убактысында мына мен өзүмдүн иш убактымды бөлүп атайын ушу элимдин ортосунан сурулуп түшүп келип мен ушул актыкка эмес мен чындыкка чыккан экен. Себеби кечээки берген маалымат боюнча бул Жолдош төлөгөн бул аксакалыбыз туура эмес маалымат берип койду. Мен 2016-жылы Шеңгет Айыл өкмөтүнө өкмөт болуп шайлангандан бери мына 3 жылдын жүзү болуп атат иштеп жатамын. Мен келгенде Шеңгет Айыл өкмөтүнүн бюджети 1 миллион 280 миң бюджет бар экен. Мына 2018ге 1 миллион 780 миң 700 болду. Мына быйылкы жылга 19 жылга бюджет бул 2 миллион 237 миң 700 болду. Мына мен 3 жылдын аралыгында 1 миллионга жакын уже жергиликтүү бюджет көтөрүүгө аракет кылдым. Биринчи, экинчи ошол айтып кетип аткан жерди жана столовой боюнча туура Илья Жумабай орто мектеби биздин центр айылдын центрине жайлашкан. Бул мектептин көйгөйлүү маселеси столовой болуп келген. Себеби балдарга тамактануучу жайы жетишпегенине байланыштуу бир мектепти зайнытылып мына 2-3 жылдан бери мектепте балдар чай ичип тамактанып турушат. Мен ушуга былтыр өзүм бюджеттен бөлдүртүп иш аракетин баштаганбыз. Себеби жанагы проектти жаздырып, жана топосъемка алып, жана проекттин ишке ашпай калганынан былтыркы жылы иштеткенден тышкары 130 миң акча калган. Бул деген идайым болуп эсептелет. Мына быйыл 230 миң карап беришти, 330 миң акчасы ушу мектептин карамагында каралып турат. Себеби мына быйыл ошол столовойдун проектин бүтүрүп, топосъемкасын мен уруксат алып тендерге жарыялап койдум. Буга чейинки проекти 2 миллион 400 миң болду. Ал столовой жанагы Каратай Базарбайдын столовой деген ал өзүнүн кызыкчылыгы үчүн курган столовой мектеп. Мектептин жанында анын бир документи жок, же токтому жок, же проектиси жок. Ылайык иш менен урулган ал заманбап столовойго жарабай калган. Себеби азыр заманбап менен столовой куруштун проекттин 2 миллион 400 миңге бааланып өзү проектин алып, сметасын түздүрүп, ишти баштоодо турам. Себеби бюджеттин тартыштыгына байланыштуу мен мына Бишкектеги өзүнүн атуу жигиттерге ошко жалбата кайрылып жатып, азыр мен ошол төкпай фундаментин куйдуруп, Кудай насип кылса мына Курбан айттан кийин кышын баштаган турабыз. Себеби мен азыр өкмөттүн пулунан дагы ала элекмин. Мына порталга берип атабыз. Порталга деген бул 300 миң ичим чыкпайт экен да. 300 миңге өзүңүздөр билесиздер, проекти да бүтпөйт бир. Жанагы маанилүү жердикичи, мына ажаткана дегендики ham бүтпөйт, түшүнүш керек. Бюджеттин тартууна байланыштуу бул албалды, жебалды ичим контролдо өтөт. Жок, бар контролдо. Себеби мен былтыр 9 айлык отчет бергенде жана айтып атпайбы, депутаттар менен сүйлөшүп алып, жок. Туура жанагы порталга бөлүнүп, жана кичинекей бюджетибиз бөлүнгөндө ошол тармаккана жумшайбыз биз. Мен мектептин пулун алып, жолдун пулун алып, башка жака жумшашка мен акылым дагы жок. Себеби ал уже 1 жыл мурун беките турган бюджет бекитилген. Жанагы көмүргенин сатып берди жерди. Туура бул жерди 2013-2015 жылга лицензияларды сатып алган биздин мына Ош бирим иштете баштады. Азыр мен айта кетсем, 2016-жылы келген жылы мен 6 миллион 700 миң инвестор тарттым. Geçeki 18-жылга мен 7 миллион 900 миң тарттым, почти 8 миллион. Мына мен 19-жылдын 6 айына 31 миллион инвестор тарттым, мен жаңылышпай айта алам. Себеби мына Ош бирим ушул компанияны алып, сатып алып барып иштетип аткандан ишти баштай элек. Азыр Салгондо разработка бүтүп атат. 6 миллион 8 километр жол бүттү, 8 метрлик. Ал деген ошо карьерге биздин жайыттын жолу болуп атат. 12 миллиондук көпүрө. Ал деген 70 тонналык көпүрө салып атышат. Бул деген бизге эң чоң инвестор болуп атпайбы?